Эми туугандар, бул жерде жана биз регистрация болдук. Регистрация болгондон кийин бонусту кантип алабыз? Бизге ар бир регистрация болгон адамга $30 алар салып беришет. Ал депозит деген жөнөкөй депозит эмес, ал реальный депозит. Ал реальный депозитти сиз көтөрүп дагы акча чыгарып алсаңыз болот туугандар. Эми депозитти каяктан алабыз? Могул жерде markets, traders, explore, competition деп турат. Көрдүңүздөрбү? Traders дегенде сиздердин кылган трейдиңер, мисалы ачкан позицияңар ушул жака историясына чыгып калат. Мондай болот. Мисалы today, мурунку күн ушундай чыгып калат. Эми биз мына more дегенге киребиз туугандар. More дегенди бассак, бизде могул жерде экинчиде reward деп турат. Rewardда бизде bonuses деп турат. Көрдүңүздөр, же болбосо муну азыр орусчага өткөрүп ала турган болсок, language'ти кылдык. Англисчеден орусчага өткөрдүк туугандар. Мынаны караңыздар, бул жерде бонусы деп турат. Бонусы дегенди бассаңыздар, сиздерде мына депозитный бонус деп турат. Көрдүңүзбү? Депозитный бонуста сиздер бул деген сөз, бул ошол мисалы $500 салсаңыз чыныгы акчадан сизге $250 же болбосо $200 ушундай кошуп бериши мүмкүн. Ушул депозитный бонус деп коет. Эми бизде депозитный бонус деген сөз бул сиздерде могул жерде сиздерде $30 деп чыгат. Ошол $30 бассаңыздар, сиздерге ошол акчаны берет туугандар. Эми биз муну кантип MetaTraderге улайбыз? Эми кайра рынкеге киребиз. Рынкеге кирип туруп үстүнө карасак, шот турат туугандар. Реальный деген көрдүңүздөр, Ушул шотубуз бар туугандар. Ушул жерде бизде мына бизде шот $10,830 болуп турабы? Өзү негизи эмне болуш керек? Бул жерде силерге $30 бонус болуп турат да. Анан бул реальный. Ал эми могул жакта болсо бизде демошот ачсаңыздар болот. Башында мына плюсту басып туруп демошот ачсаңыздар болот. Мына демошот открыть. Ал эми могул жерде реальный шотуңуздар бар. Эми биз кантип буну MetaTrader 5ке улайбыз туугандар? Өйдөрөөк чыксаңыздар, шотко кирип туруп, бизде могул жерде действие деп турат. Көрдүңүздөр, Пополнить, вывести, действие деп турат. Пополнить, вывестини дагы түшүндүрүп беребиз туугандар. Азыр биринчи улаганды үйрөнүп алайлы. Мындан карасаңыздар, действие деп турат. Действияны басабыз. Бассак, бизде мына информация по счету деп турат. Анан мына изменение пароля к торговому счету деп турат. Эми туугандар, биз информация по счетуга карайбыз. Карай турган болсок, бизде могул жерде XM Global MT5 8 деп турат. Ал эми номерибиз болсо 32 39 58 19 6 деп турат. Көрдүңүздөр, туугандар, ушинтип биз эмне кылабыз? Ушул нерселер бизге керек болот. Караңыздар. Бул жерде биз MetaTraderге киребиз. Эми мына MetaTraderге кирдик туугандар. Могул жерден кирдик. Могул жерде плюсту басабыз. Плюсту бассак, биринчи кантип киребиз? Киргенде настройки деп турат. Же болбосо Samsung MetaTrader котировки деген жакта турат. Ушул жактан киресиздер. Ал эми iPhone'да мисалы могул жерде бастыңыздар, плюс счет, могул жерге XM Global деп жазасыздар. XM Global чыкты. Эми бул жака биз жанакы могул жерде карасаңыздар, туугандар, бизде MT5 8 деп турат. Көрдүңүздөр, ушул жерде биз серверди 8ге өзгөртөбүз. Мына MT5 8ге өзгөрттүк туугандар. Ал эми логинди биз мынаны жазабыз. Мына караңыздар. Номер MT деп турат. Бул неменин номери. Эми буну жаздык туугандар, мынаны караңыздар. Буну жаздык. Эми туугандар, биз бул жерде эмне кылабыз? Кодду жазабыз туугандар. Кодду киргизебиз. Кодду жаздык. Эми бул жерде входду басабыз. Входду бассак, бизге туугандар караңыздар, биздин шотубуз мына Аманбек Тойчуев деп туруп, могул жака биздин шотубуз түштү. Эми бул жерде MetaTraderде биз эмнени карашыбыз керек туугандар? Эми бул жерде MetaTrader кошуп түшүндүрүп кетейли. Бул жерде бизде башында караңыздар туугандар, бизде котировки деп турат. Көрдүңүздөр, Котировки дегенде бул жерде жанагы биз бул жерде болгон инструменттердин баардыгы бар. Бул жерде мисалы нефть бар, мисалы BrentCash деген нефть бар. Анан поиск кылсаңыздар, сиздерге Forex, cryptocurrencies, turbo stocks, thematic indices, derivatives деп ушундай сыяктуу нерселер турат. Эми биз көпчүлүк учурда эгерде евро USD кошом десеңиздер, мына Forexке кирип туруп, стандартка кирип туруп, мына Майорс деп турат. Көрдүңүзбү? Чоң валюталар ошентип мына кошуп алсаңыздар болот, мондай кылыпчы. Ал эми сиздерге эгерде алтын эле керек боло турган болсо, анда мына деривативке кирип туруп, спот метаска басасыздар дагы, могул жерде голдту эмне кыласыздар? Голдту кошуп, анан силверди кошуп койсоңуздар болот туугандар. Эми ал кошкондо сиздерге эми чартка киресиздер. Чартка киргенде бул кадимкидей эле жанакы анализ кылганда, трейдинг вьюну анализ кылган эле график турат бул жерде. Көрдүңүздөр, өчүрөбүз. Бул жерде мондай график турат туугандар. Эми бул график эмнени түшүндүрөт? Караңыздар туугандар.
Бул графикте бизде могул жерде сол жакта эң үстүдө gold деп турат, ошону баса турган болсок, жана биз сохранить эткен баардык валюталар ушул жерде бар. Валюта, нефть жана башка нерселер. Ал эми эң үстүдө болсо карасаңыздар, бул жерде бизде 1 саат, 30 минутта, 15 минутта таймфреймдер турат. Ал эми бизде кийинкиде могул жерде болсо бизде жөн эле пипсти аныктаганды көргөзүп берет туугандар. Бул жерде биз көп деле колдонбойбуз. Эми кийинкиси бизде мына F деп тургандар, булар индикаторлор. Индикаторлорду пока ким колдонгондор ушул жактан кошуп алсаңыздар болот. Ал эми бассаңыздар эле кошулат туугандар. Анан кошпогондор жөн эле индикаторду колдонбогондор жөн эле койсоңуздар болот. Ал эми бул жакта мына фигуранын сүрөтү турат. Фигуранын сүрөтүн баса турган болсок, бизде ар кандай фигуралар турат туугандар. Бул менен мисалы мына горизонтальный линияны алып туруп, биз баса турган болсок, бул жерде мындай фигура чыгат, көрдүңүздөр, Ушул фигуралар ал эми кантип Фибоначчини кылабыз? Ушул жерден эми добавить объект кылабыз. Добавить объектке кире турган ылдый төмөн түшө турган болсок, бизде мына линия Фибоначчи деп турат, көрдүңүздөр, Ошол линия Фибоначчини алабыз да туугандар, мындай кылып туруп, мындай чийе берсек болот. Мындай кылып чийсек, ушул Фибоначчи менен биз көпчүлүк учурда иштейбиз туугандар. Эми азыр рынок жабык туугандар, могул жерден сол жактагысы менен биз эмне кылабыз? Бул жерден биз лимиттерди коебуз. Караңыздар, мына sell limit, buy limit деп турат. Лимиттерди койгондо бир мына 001 менен басабыз дагы могул жерден установить sell limit деп турат. Анын мына стоп лоссторун дагы монтип кошсок болот. Мына караңыздар, могул жерден биз лимитти койдук. Койгондон кийин мына сылы дегенди баса турган болсок, бул жерде бунун стоп лоссу бар, караңыздар. Могул жерде стоп лоссу бар. Ал эми тпны баса турган болсок, бул жерде take profit дагы бар туугандар, көрдүңүздөр, могул жерде take profit дагы бар. Ушинтип туруп биз мына көк стрелканы басып туруп, анан установить sell limit кылып койсок, бул лимиттер установка болгон болот туугандар. Ал эми биз бул жерде сразу, эгерде сразу торговляга алсаңыздар, buy sell'ды басасыздар дагы могул жерден кирип лотторду өзгөртсөңүздөр болот. Азыркы учурда эгерде новичок болсоңуздар, желательно ушул лот сиздерге сон норма болуп эсептелинет. Эми кийинкиде торговля деген жер карайбыз туугандар. Торговля деген жерде бизде мондай биздин балансыбыз көрүнүп турат. Бул жерде канча балансыбыз бар, дагы эмнебиз бар, ушулардын баардыгы көрүнүп турат. Ушул баланс менен биз соода кылабыз туугандар. Эми историяга киребиз туугандар. Историяда эмне көргөзүлүп турат? Историяда бизде мына карасаңыздар, бизде биринчи депозит деп турат, көрөсүздөр. Депозит бул $5000. Мисалы $5000 депозит, кредит деген бул ошол берген бонусу, брокердин берген бонусу туугандар. Прибыль деген бул азыркы, мисалы азыр канчада турат? Мисалы 6, мисалы бүгүнкү күнү басайлы, 1 жуманыкын басайлы туугандар, караңыздар. Бир жумада бизде эмне прибыль $1070 туугандар. $1070 реал шотто. Ушул сизге прибыль дегенди тапкан акчаңызды көргөзүп турат. Эми своп деген сөз, своп деген бул эгерде сиздин сделкаңыз бүгүн мисалы саат түшкү саат 3-тө коюп туруп, сделка ачып туруп, эртеси күнү саат 3-тө жаба турган болсоңуз, ортодо бир түн разница боло турган болсо, ушул жерде сизден своп алышы мүмкүн туугандар. Бирок эми кийинкиде бул комиссия деп турат, комиссия 0 деп турат туугандар. Ушул бизге эң сонун нерсе, анткени XM брокери комиссия албайт. Ал эми баланс дегенде бул общий балансыңыз сиздин $10,830. Мисалы ушул жерден биз көрсөк болот туугандар, көрдүңүздөр, Могул жерден карасаңыздар, бир күндүн прибыли, акыркы неделянын прибыли, акыркы айдын прибыли, ушул сыяктуу нерселер бар. Эми кийинки настройкеден туугандар биз пока эч нерсеге тийбей эле турсак болот. Ушул менен биз негизи соода кылып кетсек болот туугандар. Бул MetaTrader сизге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ушундай таризде сиздер ошол өзүңүздөрдүн XM аккаунтуңуздарды MetaTraderге улап алсаңыздар албетте болот.